ошол 6 бак дейт, 6 областтан турган, борборлошкон, мамлекеттин башында каган турган, чоң бір мемлекет болгон, мемлекет күчтүү, ал каган негизги 4 функцияны аткарган. Бул биринчиден мемлекеттин башчысы, экинчиден ал башкы каган, анан кийин аскер башчысы, анан темир усталык милдет аткарган. Ошол эле учурдагы Кытай булактарынын берген маалыматтары боюнча, кыргыздар оң, сол жана борбор бөлүктөрдөн турган. Кыргыздарда кыргыз мемлекеттик жетекчиликте тиги 3 башкы эң башкы министр, андан кийинки онго жакын экинчи даражадагы министрлер, андан кийинкиси ошол майда ошо жергиликтүү жана мемлекеттик башка бир бөлүктөрдү башкарган, алардын бардыгы жазылуу. Мисалы ошол мемлекеттик министрлерден жерлердеги бактарды башкарган, бактарды биз областтарды башкарган, ошондой эле тархандар дейт, алар дагуань деп кытай тилинде жазып атат. Ошо тархандар булар аскер башчылары бир эле учурда тетиги жергиликтүү ошол өзүнүн жергиликтүү башкаруу органдарынын жетекчилери болот. Мисалы ошол тархан кыргызча, ошол эстеликтерде бардыгы бул бийлик рангасын билдирген титулдар сакталып калган, күлүк, мисалы тутук деген ошол мемлекеттик кызматтагы ошо тиги тепкичтерди аныктаган аттар болгон. Мисалы бек, бийлик тепкичтери толук сакталган, структурасы болгон. Кыргыздарда ошо бийлик тепкичтеринде титулатуранын биз санагандагысы азыркы саны 26-28 аты бар. Кагандан жөнөкөй жайчыга чейин, жайчы шаман дейбиз, жөнөкөй жайчы же актаачы дейбиз, бул жылкы баккан. Мисалы чабарман дейбиз, ал почта кызматын аткарган.